болсун. Бүгүнкү ата-энелер чогулушуна кош келипсиздер. Ыраазычылык тайдым. Эмети өзүңүздөр күбө болгонуңуздай биздин педагог агайыбыз Гафур Мадаминов агайыбыз ушул биздин кичинекей айылыбызга, кичинекей мектебибизге өзүнүн кербен сапарын энелер мектеби деген аталыштагы өзүнүн ачкан мектеби менен сапар тартып келди. Ошол агайыбыздын энелер мектеби боюнча мен дагы Москвада пол жууп, видиш жууп, миграцияда жүрсөм дагы өзүм энелик кесибим кандай экенин, энелик милдетим, ата-энелик жоопкерчилигибиз кандай экенин мен ушул энелер мектебинде окуп үйрөндүм. Ага чейин ата-энем берген тарбиясы менен чоңойдум. Бирок биз энелерибиз көбүнчө эмне менен алектенишибиз керек экен. Бирок ата-эне билимдүү болсо, сөзсүз бала дагы билимдүү болот. Баардыгыңыздар ал нерсени билесиздер, түшүнөсүздөр. Ошондуктан мен ал жакта агайымдын авторлук мектеби, ата-энелер сиздер үчүн мектебинин негизинде окудум, билим алдым. Онлайн курстарында окудум, платный, бесплатный. Андан ары өзүм билгенимди ушул өзгөн боюнча Ош облусундагы 7 район боюнча иш алып бардым. Өзүмдүн билгендериме жайылтканга аракет жасадым. Ушул менен эле биргеликте агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты деген китебинин негизинде дагы билим алдым. Демек, билим алуудан энелерибиз, аталарыбыз эч качан талбашын каалаймын. Сиздерге дагы ушул китептерди сунуштап калам. Она послушала. Çağlaşalım.